Assalamu alaikum, урматтуу Бага Өстүрүү Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күн. Бүгүн 30 октябрь 2020 жыл. Күз күрөш аякта баратат. Алмаларды терип бүтүп калдык. Эми көчөттөргө, алмаларга, дарактарга кандай кам көрүү керек? Ушул боюнча сүйлөшөлү. Жерге түшө элек, жалбырак жерге түшө элек 0,5% өлчөм менен карбамид мочалина менен сууга аралаштырып жалбырактарга чачылат. Бул оорулардын алдын алат. Курт кумурска жана ошондой эле козу карын ооруларын күрөшөт. Астына кандай кам көрүү керек? Негизинен 3/1 бөлүк азыгы күзүндө берилет. Бул көң, азот, органикалык жер семирткичтер, гумус, фосфор, калий мына ушуларды күзүндө берсе болот. Эң негизинен эң күчтүү болуп бул органикалык көң эсептелет. Бул өтө кунардуу органикалык жер семирткич. Көңдүн сапаты бул малдын түрүнө жараша болот. Же болсо чөп жемдин дагы сапатына жараша болот. Эң күчтүү деп тооктун кыгы эсептелинет. Андан кийин жылкыныкы, кой, эчки, эң акыркы бодо малдын кыгы эсептелет. Орто эсепте көңдө 40%дан ашык органикалык заттар бар. Негизинен 0,5% азот, 0,20% фосфор, 0,6% калий, 15% кальций, ошондой эле 15% магний болот. Койдун көңү көмүрдөй деген кеп бар. Бул сөздү угуп эле жүрөбүз. Койдун кыгы дагы бул малдардын көңүнүн ичинен эң күчтүү болуп эсептелет. Бул дарактардын чоң кичинесине жараша берилет. Эң чоң мына ушундай чоң дарактарга 5-тен 10 арабага чейин, 10 капка чейин берсе болот. Буну кайсыл жерге бериш керек? Мынакей бутактары кайсыл жерге чейин өсүп жеткен? Ушул көлөкөсүнө чейин тегеретип, салып, чаап койсо болот. Калий менен фосфорду канча өлчөмдө бериш керек? Булар 60 грамм квадрат метрге эсептелет. Мына ушулар күзүндө берилет. Күзүндө берилген азык бул көчөт үчүн кышкы даярдануу үчүн азык болот. Кышында жайы бою денесинде кантты топтоого, өзүн өзү коргоого бул жакшы азык болуп бере алат. Мына ушундай достор. Көңдү негизинен 4кө бөлүп кароого болот. Жаңы чыгарылган көң, андан кийин кызыган көң, жарым жартылай чириген көң, толук чириген көң болуп. Азыр алдыбызда турган бул жаңы чыгарылган көң. Түсү күрөң түстө, мынакей көрүнүп турат баарыңыздарга. Катуу, комок сыяктуу. Бул али майдаланбайт, себеби толук азыр органиканы микроорганизм иштеп чыга элек. Бул свежий көң. Мунун составында негизинен азыр көчөткө ала турганы аммиакты гана ала алат көчөт. Эгер берсеңиздер жамгырдын, кардын суусу менен көчөттөр мындан аммиакты гана газ түрүндө ала алат. Ушул көң кышы бою тура турган болсо, ушундай калыңдыкта, бул кызыган көңгө айланат. Кышы бою 2-3 жыл аралаштырылат. Аралашкандан кийин бул көң кызып, кызыган көңгө айланат. Бул кызыган көң деп айтылат. Бул аянтка жазында төгүлгөн көң. 2 ай мурда аралаштырылды. Бул көң жарым жартылай күйүп бүттү. Микроорганизмдер муну жарым жартылай иштеп бүттү. Бул комок сыяктуу формасын жоготуп, майда күкүмгө айлана баштады. Мынакей. Бул жарым жартылай ишке түшүп калган, күйүп калган көң. Мунун составында азот, нитрат формасында кездешет. Бул салынгандан кийин микроорганизмдер дагы муну иштеп ферменттейт. Толук күйгөндөн кийин көң кадимки жерге, кара топуракка айланып баштайт. Мына ошондо мунун составында 40%дан ашык органикалык зат бар. Бул жерге салынгандан кийин 3 жыл бою же 4 жыл бою өзүнүн күчүн жоготпойт, жерди байытат. Жерде микроорганизмдер менен байытат. Мына ушул көң
алмалардын астына алып барып салабыз.